Ассаламу алейкум. Жамаат курулуш кайрадан сиздер менен. Бул объектибиз болсо 5 күнгөй айылында жайгашкан. Ушундай Кооз тоонун жээгинде постоянно бул жерден суу агып турат. Бул жерде болсо зона отдыха кылабыз деп заказ беришкен. Жамаат курулуш сиздер билгендей буга чейин үйлөрдү салып келгенбиз. Ал эми былтыр күзүндө бизге ушундай барынхауз салып бериңиздер деп сунуш түштү. Biz ушул эки ушундай сонун барынхаузду салдык. Ал эми ичине кирип көрсөңүздөр, бул барынхауздар бизге под ключ заказ болгон. Сырткы көрүнүшү ушундай. Бул барынхауздар болсо сип панель менен чогулган. Бул свайный фундамент болуп чогулган. Ушундай 10га 10 квадрат труба менен астын бүт баарын чогултуп туруп, анан үстүнө сип панель менен ушундай домикти чогултуп бергенбиз. Бунун полу дагы сип панель, стенасы жана крышасы дагы бүт сип панелден болгон. Бул абдан жылуу үй болду. Жана сыртын ушундай темир ушундай сайдингтер менен жыгаштын өңүндөй болгон сайдинг менен чогултуп бердик. Ал эми айнеги болсо ушундай затемненный. Жана бул жерде зима, лето, кондиционер. Bunun içine обогреватель эч кандай коюлган жок. Хозяиндын каалоосу боюнча жайында да ысык болсо дагы, кышында дагы жылытып жана муздаткыдай зима летону коюп бердик. Бул жеринде жолуптары бул хозяин временно өзү коюп койгон. Эшиктин үстүнө суу тамбасын деп. Негизи барынхауздарга жолуптарды койгондо бул өзүнүн красотасын жоготуп коет. Бул өзү ушундай кичине эле чыгып туруш керек кырлары. Бул жерге болсо хозяин өзү лестницаны утепляйт этип, бул жерге кичинекей прихожка жасайм дейт, крышасын узартып бияка өткөзөм дейт. Бул жерге келгенде кийимдерин чечип, ичине өтүп кеткенге ушул жер временно ушундай болуп жасалды. Бул ичи болсо под ключ болуп договор түзүлдү. Ар бир домик болсо 28 квадраттан. Бул домик дагы 28 квадрат, бунусу да 28 квадрат. Жана ушундай эле эки киши отура тургандай, же болбосо 4 киши да бата тургандай ушундай террасасы бар. Айнегин алсак, бул мынакей пластиковый ушундай серый терезе коюлду. Полу болсо атайын террасаларга коюла турган пластиковый ушундай пол менен полдоп бердик. Ал эми ичине кирип, ичи кандай жасалганын ичине кирип көргөзүп берели. Ал эми ичине кирсек, ушундай бут кийим койгучу бар. Ушундай тапочкаларды коюп коюштур, үйдүн ээси. Кийим илгичи. Биздин щитти ушул жерге чогултканбыз. Зима, лето, кондиционер, 2 кишилик холодильник, телевизор, 2 киши отура тургандай ушундай стол стульчиги менен. Жана ушул кухонный гарнитурду дагы жамаат курулуш в подарок коюп бергенбиз. Ушундай диваны бар. Бул диван болсо асты суурулат. Кечкисин бул жерге 4 киши салса болот. Атайын кухнясын дагы кененирээк кылып 4 киши бата тургандай кылганбыз. Бул диванды кечкисин узартып туруп, 2 киши бул жакка жатып болсо болот, 2 киши спальняга жатып болсо болот. Бул 2 эле киши эс албай 4 киши эс алып кетсе болот бул үйгө. Жана ушундай эле террасага, бул жерден террасага чыгып кете турган жери. Ал эми сиздерге аркы бөлмөсүн көргөзсөк, бул жерде 2 киши отура тургандай жери, стол стульчиги менен. Бул жак терезеси ачылат, жана тоону карап, природаны карап отурса болот. Бул жерде унитаз. Бул жерде нымдуулук көп болбой тургандыктан капталдарын стенасын вагонка менен обшивать этип бергенбиз. Жана полду эле кафелдеп бергенбиз. Бул жакта душовойунда стенасындагы, полундагы бүт баарын тең ушундай кафель менен кылып бердик. Анткени бул жерде нымдуулук көп болот. Ушинтип үйдүн ичин полный сип панелдин бетине эле ушундай вагонкаларды пистолет менен атып, ушундай качествосы жакшы вагонкаларды коюп бердик. Телевизор бир нерсе иле турган жерине ушундай клиенттин каалоосу боюнча подрозетниктерди, включательдерди бардыгын коюп бергенбиз. Биз мурун коюп жүргөндөй эле ар бир үйгө ушундай естественный
вытяжкаларды койдук жана терезенин жээгине приточный клапанды койдук. Бизде азыр Кыргызстанда адамдар болсо өзүнүн көбү ден соолугун ойлоп калды. Жана аба ырайы бузулгандыктан, смогтон, ызы чуудан тажаганда көп кишилер ушундай айылдарда, тоонун жанында, токойлорго ушундай барнхаус жана афрем үйлөрүн көп салдырып башташты. Жана элдерди эс алдырып жаткызганга, жана өздөрү үчүн дагы тынч жерде, таза абада жатам деп ушундай дачаларга ушундай барнхаус, афремдерди салдырып баштады. Жамаат курулушка ошо былтыр күзүндө кайрылышкан. Ушундай барнхаус салып бергиле деп. Ошо биз жакшы салып бердик деп ойлойбуз. Буюрса жакында хозяиндан дагы отзыв алабыз. Ушул эмне үчүн бул барнхаустар жакшы, эмне үчүн ушул свайныйга отурду? Барнхаусту негизи биз фундаментке деле отургузуп койсок болмок, бирок бул, например, ар кандай болот да, көк китеп жерлер болот, же болбосо тоого салып бергиле дейт. Ошондуктан мыйзам жол бербейт. Ошондуктан туризмге деле тоолорго салганда фундамент негизи куйганга болбойт. Ошондуктан свайный, көбүнчө свайный болсо жакшы болот. Сурогу кийин бүткөндөн кийин, например, домиктерди, үйлөрдү алып салгыла десе, буну алып, чогултуп алып кетип калып, башка жакка алып барып кайра куруп берип койсо дагы болот. Ошондуктан бул свайный фундамент ошон үчүн жакшы. Жана бунун свайный болгондо, бунун полу дагы сип панелден кеткен. Ошондуктан бул абдан жылуу болот. Кышында дагы өзүңөр үчүн эс алыш үчүн жана бирөөлөргө эс алуучуларга сдавать этем десеңер дагы бул кышы жайы дагы иштетсе болот. Анткени полу, крышасы бүт баары сип панелден болду. Ошондуктан кышы жайы дагы бул жылуу жана сапаттуу жакшы болот. Үйдүн ээси болсо өзү дагы ушундай баня салдырып коюптур. Бул баняны дагы өзүнчө эми сдавать этет. Бул банянын ичи полный бүткөн. Бул жакка азыр свет кирбегендиктен азыр иштебей турат. Буюрса бир жумадан кийин иштетип баштайбыз дейт, рекламага дагы чыгып баштайт. Ошол ушундай өзүңөрдүн оюңардагыдай, өзүңөр каалагандай барнхаус, афрем жана сип панелден үй дагы заказ берем десеңиздер, жамаат курулуш ар дайым кызматта. Сиздер үчүн кызмат кылганга ар дайым дайымбыз. YouTube каналына катталыңыздар, биздин видеолорду көрүп туруңуздар. Жамаат курулуш ушундай өзүбүздүн салган үйлөрүбүз менен бөлүшкөнгө ар дайым дайымбыз.